Кыргызстандын атынан орустардын хардкор файтинг чемпионшип уюмунда жылаңач муштум менен мушташып келе жаткан Самат Абдрахманов же кыргызский Флойд мекенине кайтып келди. Өзү Россияда чоңоюп бокс чеберчилигин ошол жактан үйрөнгөн. Бирок түпкү жери Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Төрөбай Кулатов айылы. Кыргызстанга Батырбашы ММА уюмунун жетекчиси Дамирбек Батырбашиевдин чакыруусу менен келип, 14-декабрь күнү пресс-конференция өткөрө тургандыгын кабарлады. Ассаламу алейкум, друзья! Город Бишкек. 14 декабря торговый центр Азия Молл состоится пресс-конференция промоутерской компании Батырбаши, где я буду отвечать на все ваши вопросы. Так что приходите, рад буду знакомству с каждым. До скорой встречи, друзья! Поп ММА'де кимдер гана жок, блогерлерден баштап профессионалдарга чейин. Чынын айтканда биздин мушкер Саматтын ринг үстүндөгү кыймылы, айрыкча Флойдтун стилинде коргонуусу бир укмуш. Ал эми акыркы беттешинде Гран-при мелдешинин жарым финалдык тирешинде казакстандык атаандашын Таймин, көжөрлүк жана баатырдык мүнөзү менен жеңип финалга аттанды. Эми финалдык тиреште бокс боюнча Россиянын жана дүйнө чемпиону Лендруш Лека Капян аттуу спортчу менен чыга тургандыгы маалым. Бирок башкы раундда анын жасаган басымына чыдап койсо, функционалдык жактан биздин мушкер артыкчылыкка ээ болушу керек. Анткени Самат оңой менен чарчабайт. Айтор алдыда көрө жатарбыз.